сапарыңызда. Сапардың дуасын білесіз бе? Болса, азыр мына мен айтып берем, жақсы жаттап алың, же запис кылып алың. Аллахумма инни ас'алука фи сафарина хада al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hada watwi 'anna buda. Allahumma anta sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'ta'i as-safar wa ka'abati al-mandar wa su'i al-munqalab fi al-mal wal ahl. Ya Allah, мына ушу сапарымда сенен жакшылыкты сурайм, күнөөдөн сактанууну сураймын, жана сен разы болгон амалды кылганды сурайм. Я Аллах, узак сапарымды жеңил кыл. Оор сапарымды жеңил кыл, узак сапарымды жакын кыл. Я Аллах, сапарда сен менин шеригимсин. Я Аллах, сапардан, ушу сапардан. Я Аллах, мен сенен суран, Аллахумма анта сахби фи сафар, сен шериксин, вал халифата фил ахл, үй бүлөмдө бала чакамда орун басарсың. Я Аллах, мен сенен пана тилеймин. Ушу сапарда кырсыктардан, жаман көрүнүштөрдөн, үй бүлө бала чакама, мал мүлкүмө жамандык менен кайтуудан деген дуа да. Ушуну иншалла биз барыбыз пайгамбарыбыздын бул дуасы бизге үйрөткөн. Сапарда ошон үчүн дайыма жакшылыкты сурашыбыз керек экен, таквалыкты сурашыбыз керек экен, Алла разы болгон амалдарды кылганды сурашыбыз керек экен. Жана Алла Тааладан сапардын жеңилдиги, сапарда Алла Таалам, я Алла, өзүң илим кудретиң менен менин шериксин. Жана үй бүлө бала чакамы таштап кетип атам, сен бул жакта өзүң орун басарсың. Я Алла, эми ушу сапарда жаман абалга чалдыктырба, жаман көрүнүштөргө калдырба, кырсыктарга, ушундайларга деген дуада.